Саламатсыздарбы? Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кыскача маалымат. Өмүрбек Текебаев, президенттик милдет аткарган премьер-министр президенттик шайлоого катыша албайт. Садыр Жапаровдун кандоосу Камчыбек Ташиев кайсыл кызматка дайындалды? Жакшыбы, жаманбы, сиз биздин башчыбыз болдуңуз. Атабеков менен Айтбекова Сооронбай Жээнбековдон кантип кечирим сурашты. Митингде Султанчай менен башка жеген Бабанов президенттикке аттанабы? Мына туугандар бүгүн Сооронбай Жээнбеков кетеринде момтип капалуу отурганын көрүп, ушунчалык жүрөгүм ооруп кетти. Келгиле экс-президентибизге лайк басып коелучу. Чындыгында өтө мыкты президент болду. Жүрөгүндө ыйманы бар. Намаз окуган, ар дайым жума намазын калтырбаган. Мына бүгүн да кетеринде жума намазга барып отурду. Бул деген байлык, бийлик түбөлүктүү эмес, бир гана Аллах түбөлүктүү дегендик. Урматтуу Сооронбай Жээнбеков, бул сиздин акылмандуулугуңуз. Өзүңүздүн кылган иштериңиз менен үлгү көрсөтүп, тарыхта калдыңыз. Жакшыбы, жаманбы, сиз биздин башчыбыз болдуңуз. Атабеков менен Айтбекова Сооронбай Жээнбековдон кечирим сурады. Сооронбай Жээнбеков расмий түрдө президенттик кызматынан кетти. Анын отставкасы тууралуу маалымат 15 октябрда жарыяланган. Учурда өлкө башчылык милдет Садыр Жапаровго өттү. Президенттин отставкасынан кийин Мирбек Атабеков жана Назира Айтбекова Instagram социалдык тармагындагы жеке баракчаларына экс-президенттен кечирим сураган пост жарыялашты. Сизге чоң рахмат. Мусулман баласы катары ачуудан айтып алган сөздөрүм үчүн кечирим сурайм деп жазган Атабеков. Ал эми Назира Айтбекова болсо, урматтуу Сооронбай Шарипович, жакшы болсоңуз, жаман болсоңуз да биздин башчыбыз болдуңуз. Сиз абдан жумшак жана сабырдуу элеңиз. Сизге катуу адам болуш керек болчу. Кыйын күндөрдө журт атасы болуп бере алган жоксуз. Кулаган адамды тепкилөө адилетсиздик. Сизди Соке, Шариман деп атаган күндөр дагы болду. Башкаларды билбейм, бирок өзүмдүн атыман сизден кечирим сурайм. Кан төгүүгө жол бербестен убагында кеткениңиз үчүн сизге рахмат деп жазган ал. Митингде Султанчай менен башка жеген Бабанов президенттикке аттанабы? Шайлоонун шарапаты, митингдин кесепети менен коркок, аферист аттыккан Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келип калды. Уялбай этпей кыргыз элим, мен силерге оор абалда келем деп айтпадым беле дегенде Бабанов өзү уялбай жанында олтурган Адахан Мадымаров кызарып кеткенин тасмадан көрүүгө болот. Шайлоонун ызуучусу менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди ээрчип, аянтта жакшы эле баягы саясий ырын ырдайын деди эле, каарданган калк ишенген атасы менен кууп чыкты. Топтошкон эл колундагы желим бөтөлкөлөрдү Бабановчуларды карай ыргытканда Султанчай Өмүрбек мырзанын башына барып тийип, калпагын учура кое жаздады. Кыскасы, каарданган калк Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Өмүрбек Бабановду ызылдатып кууп чыкты. Баса учурда Бабанов Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин колтугуна кирип, өзүнүн кадрларын мамлекеттик кызматка сунуштай баштады. Дегени менен Бабанов экөөң тең жакында саясий оюндардан тебип чыгып, өзүм президент болом деп тар чөйрөдө айта баштаптыр. Болушу толугу менен мүмкүн. Эгерде Бабанов президенттикке талапкерликке коюп өтпөй калса, президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразымын деп иниси Мирлан Жээнчороевду аянтка алып чыгат. Анысы опытный болуп калбадыбы? Жакшы эле эки досту ойнотот сыягы. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү күнгө чейин баягы окуялардан кийин бир дагы бийлик тараптан менин дарегиме куугунтуктар болгон жок, коркутуулар, үркүтүүлөр болгон жок. Биздин улуу агабыз Сооронбай Шарипович Жээнбеков агабызга кайрылып кетмекчимин. Ошол күндөрү эмоцияларга алдырып сүйлөгөн үчүн сиздин асыңыздан кечирим сурайбыз. Мусулман адамга эч убакта тарынбаш керек жана тарытпаш керек деген хадистер бар. Бардыгыбыз тең мусулманбыз. Сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай кыйын учурда элибиздин биримдиги үчүн, тынчтыгы үчүн чоң чечкиндүү кадамдарга барганыңызга чоң рахмат сизге. Сабырдуулугуңузга чоң рахмат. Элибизде ар дайым тынччылык болсун. Ал эми Жылдыз Мусабекова, депутат Айым эжекебизге кайрылып кетмекчимин. Мен жөнүндө жала маалыматтар тарап жатасыздар. Атабеков достукка бара болуп, депутаттарды сабайбыз деп үгүттөп жүрүптүр жаштарды деп.
мен бул ойго келбеген нерселерди окуп алып, ачык айтканда мындай күлкүм келди эжеке. Мен депутаттарды сабагандай биринчиден мен спортсмен эмесмин. Экинчиден депутаттарды сабагандай мен талаша турган бийлигим, креслом жок. Үчүнчүдөн өзүм араң тыржайып жүрсөм, мага эмне бар, суд коюп туруп ушу депутаттарды сабагандай. Эжеке, сизден суранам. Жалган жаладан алыс болуңуз. Сиз дагы бирөөнүн энесисиз, апасысыз, сиз айымсыз. Мен сизге теңелбеймин. Урматтуу кыргыз элим, мындан ары жакшылыктар болсун, ынтымак болсун. Барыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Мен ар дайым сиздердин астыңыздарда ырдап чыгармачылыгым менен өзүмдүн ырларымды тартууларга ар дайым даярмын. Мен силердин уулуңармын. Карапайым үй бүлөдөн чыккан баламын. Биз системаны толугу менен өзгөртөбүз. Ал үчүн мага колдооңор керек болот. Жапаров: президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү. Өкмөт үйүнүн алдына чогулган элдин алдында Садыр Жапаров келип сөз сүйлөдү. Урматтуу туугандар, мына бүгүн сиздердин чыныгы жеңишиңиздер. Сиздер жеттиңиздер ошол жеңишке. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өз арызын жазып берип кетти. Спикер Канат Исаев анын милдетин аткаруу мүмкүн эмес экендигин айтып, арызын жазып берди. Бүгүн президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү. Сиздердин ишенимиңиздерди аткарууга ушул сааттан баштап киришемин. Рахмат барыңыздарга, тараңыздар эми, деди ал. Бүгүн 15 октябрда өкмөт үйүнүн алдында Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылгандар чогулган. Митингге келгендер кийинчерээк аларча резиденциясына жакын Ысык көл мейманканасынын алдына барышты. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткенин расмий түрдө жарыялаган. Мен силердин уулуңармын. Карапайым үй бүлөдөн чыккан баламын. Биз системаны толугу менен өзгөртөбүз. Ал үчүн мага колдооңор керек болот. Эч качан жалгыз даракты койболбойт. Дагы бир жолу элиме башымды ийип таазим этемин. Менин башкы максатым өлкөдө адилеттүүлүктү орнотуу, коррупция менен реалдуу күрөшүү. Мындан ары коррупция менен күрөшүү саясий оппоненттердин көзүн тазалоонун инструменти болуудан калат. Элдин рызкысына кол салган бардык тармактардагы коррупционерлерди катаал жазалар менен жоопко тартабыз. Укук коргоо органдарына тийиштүү тапшырмалар берилди. Жакынкы убактарда биз ишибиздин жыйынтыгын көрсөтөбүз. Сиздердин колдоо менен биз ушул кризистен чыгып, өнүгүүгө багыт алабыз. Сооронбай Жээнбеков резиденцияда сөз сүйлөдү. Отставкасын жарыялаган Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16 октябрда аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан парламенттик жыйында сөз сүйлөдү. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик деп белгиледи ал. Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, президенттик кызматка шайланганыма кече 3 жыл болду. Кудайдын буйругу экен. Элдин колдоосуна таянып, мамлекеттик бийликтин бардык бутактары менен биргеликте ички жана тышкы саясатта бир топ иштерди аткардык. 2017 жылы президентке аттангандан берки негизги убадаларымды аткаруу ушул 3 жылдык эмгегимдин өзөгүн түздү. Президенттик мөөнөтүмдүн алгачкы жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшадым. Бул көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана күч аракетти талап кылган түшүктүү иш болду. Тышкы саясатты улуттук кызыкчылыктарыбызга толук жооп бергидей жүргүздүк. Мамилебиз солгундап калган мамлекеттер менен өнөктөштүгүбүздү бекемдедик. Өлкөнү санариптештирүү, калкты таза суу менен камсыздоо, жаңы жерлерди өздөштүрүү, калкты турак жай менен камсыз кылуу бул менин президенттик ишимдин негизги багыттары болду. Ички миграцияны токтотуу максатында аймактарды өнүктүрүү саясатына өзгөчө басым жасадым. Бюджеттик жана өлкөнүн финансы институттарынын каражатын элекке бура алдык. Өлкөбүздүн экспорттук потенциалын көтөрүү максатында аймактагы ишкерлер өзгөчө кайра иштетүү тармагы сезилерлик каржылык колдоо алышты. Сот укуктук реформасын ордунан жылдырдык. Коррупцияга каршы күрөш жүрдү. Көп жылдар бою талашка түшүп келген коопсуз шаар долбооруну ордунан жылдырдык. Патрулдук милиция өлкө борборунда ишин баштап, Ош шаарында даярдалууда. Мына ушул жана башка иштердин баары эң биринчи кезекте ар бир жарандын жашоосун жакшыртуу максатында жасалды. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн тарыхы 6 октябрга чейин жана андан кийинки учуру деп өлчөнүп калды. Бул факт.
Бул бурулуш бизге эмне алып келет? Тарых жана убакыт өз баасын берет. Бул күндөр ар бир кыргызстандык үчүн эң оор күндөр болду.